Saadi деген рахматулла алейх чоң авлия болгон, ошонун Гүлстан деген, анан Бустан деген чоң бир китептери бар. Ал киши 30 жыл бою сапар кылган чет өлкөлөргө, ар кандай өлкөлөргө сапар кылып келип, өмүрүнүн аягында ошол Гүлстан, анан Бустан деген эки китебини жазып өткөн фарс тилинде. Бирок ал китептер азыр орус тилине, кыргыз тилине дагы котолуп жатат. Окуп көрсөңүздөр ушунчалык өтө жакшы китеп. Ошол китепте бир дастанды айткан экен. Ушундай сөзүнө турган, кыянат кылбаган, өз мамлекетине бекем болгон, өзүнүн кожоюна, падышасына бекем болгон бир вазир тууралуу бир аңгеме, бир дастан бар экен. Ошону сиздерге айтайын. Ал вазири ушунчалык акылдуу, ушунчалык көргөч, ушунчалык мээримдүү иши кылып, бүткүл бир жакшы сыпаттарды өзүнө камтып алган бир падышанын вазири болот экен. Анан жылдар бою, айлар бою ошол өзүнүн падышасына кызмат кылып жүрүп, кокустан жанагы акылдуу вазир бир катачылык кетип калат экен. Бир катачылык кылып койгон учурда жанагы падыша ушунчалык жанагы бизде ушундай болсо негизи жакын, жакшы көргөн адамыңдан бир ката кетип калса, ошону бизге да өтө чоң көрүнөт. Туурабы? Сырттан эле бир адам чоң ката кылса дагы, ага болгон байланыш болгондон кийин анын катасы бизге көп деле көрүнбөшү мүмкүн. Бирок өзүңдүн уулуңбу, кызыңбы, өзүңдүн бир тууганыңбы, жубайыңбы бир ката кетсе, ал бизге оор түшөт. Ошондой эле жанагы падыша дагы ушул вазирдин ушунчалык өзүнө жакын кармап, ушунчалык жакшы көрүп жүргөндүктөн, жанагы бир катасы ошол падыша үчүн ушунчалык оор болуп, ушунчалык ачуусуна тийип коет. Жанагы падыша ачууланат экен дагы өзүнүн акылдуу вазирини ушул зынданга салып коет экен. Бүгүнкү күндө айтканда түрмөгө салып коет экен. Түрмөгө салып камап койгондон кийин ошол вазирдин кол астында иштеп жүргөн кызматчылары келип, ушул падышанын астына келип ортомчу болуп, жанагы вазирдин жакшы жактарын улам айтып, ушул эптеп падышанын жүрөгүн жумшатып, жанагы вазирди зындандан, түрмөдөн алып чыксак деген ниет менен ушунчалык жакшы жактарын айтат экен. Жанагы падыша аларды угуп коюп, эч качан жүрөгү жумшарбайт экен. Жанагы вазирни эч качан түрмөдөн, зындандан чыгарган эмес экен. Анан күндөр өтүп, айлар өтүп, жанагы кошуна бир мамлекеттин падышасы ошол падышанын эң бир ишеничтүү көрөгөч вазири түрмөгө түшүп калганын угуп, падыша менен вазирдин ортосундагы мамилени угуп калат дагы, жанагы кошуна мамлекет ошол мамлекетке кол салып, басып алганы ниет кылат экен. Ниет кылган учурда жанагы экинчи мамлекеттин падышасы өзүнүн адамдарыны жанагы түрмөдө жаткан вазирге акырын түндө жиберет экен, кат жазып. Катта мындай деп айтат экен: "Эй вазир" дейт экен, "Эгер сен мага ушул мамлекеттин сырын айтып, падышаңдын сырын айтып, мага жардам берсең, сага заарын келтирип, сага ачууланган падышаңды экөөбүз чогуу жеңип, сени ошол мамлекетке мен өзүм падыша кылып коёмун" деп жанагы экинчи мамлекеттин падышасы жана түрмөдө жаткан вазирге ушундай кат жиберет экен. Кат жибергенде жанагы акылдуу вазир катты алып туруп, ошол жерде каттын артына жообун жазат экен. Жообун жазып, жанагы келген экинчи падышанын адамдарына жибергенде, жанагы ошол өзүнүн падышасынын адамдары жанагы келген тиги экинчи мамлекеттин адамдарын, чыккынчыларын колго кармап, анан тиги падышанын астына алып келет экен. Алып келип, жанагы падышага айтат экен: "Жанагы сиздин ишеничтүү вазириңиз, түрмөдө жаткан вазириңиз ушундай тиги мамлекеттин падышасы менен жашыруун кат алышып, ушундай биздин мамлекетке чыккынчылык кылып жатыптыр" деген кабарды жеткирет.
Жеткиргенде жанагы падыша ошол катты алдырып, таптырып окуйт экен. Окуп, биринчи бетин окуп көрүп, жанагы падышанын вазирге жазган катын окуп караса, ошондой деп айтылып турат. Сен мага өтсөң, ошол мамлекеттин сырын айтсаң, ушундай мамлекетти чогуу басабыз, андан кийин сени падыша кыламын, сага жакшы сыйлыктарды беремин деген катты окуйт. Окуп туруп, анан артын окуса, жанагы акылдуу вазир жазып койгон экен: улуу урматтуу падышам, кечиресиз, мен эч качан бул өзүмдүн мамлекетиме чыккынчылык, кыянат кыла албаймын. Менин падышам менин bir katam için biraz açılanıp, bugünkü günde beni uşunday türmöge saldı. Birok erten günü benim padişam beni keçirip bul jaktan çıgara turgan bolsa, anda men özümdü ömür boyu keçire albay ötüp ketemin dep жооп жазып койгон экен артына. Ошону окуган падышасы ушунчалык өзүн жаман сезип, анан жанагы акылдуу вазиринин ушунчалык вадасына бекем болгон, өзүнүн падышасына, өзүнүн мекенине, өзүнүн элине эч бир ушунчалык кыйын абалда дагы чыккынчылык кылбаган, эч бир нерсеге өзүнүн мамлекетин сатпаган ушундай акылдуу вазирдин акылдуулугуна, паам-парасатына дагы бир жолу ишенип, жанагы өзүнүн вазирине зындандан алып чыккан экен. Ошондуктан сиз менен биз дагы эч качан башка бир тууганыбызга, досторубузга, кол кошунабызга дегеле өзүбүз жашап аткан сүйүктүү мамлекетибизге чыккынчылык, кыянат кылбашыбыз керек. Айрыкча эркек адам сөзүнө бекем болгон, эч качан башка бирөөнүн аманатына, бул дүйнө, бул мамлекет, бул бала, бул жубайыңыз, атайыны, колу кошуна, мунун бүт баары сиз менен бизге аманат нерсе болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мунафык адамдын бир белгиси дейт, эгер ага аманат берсең, аманатка кыянат кылат дейт. Ошондуктан сиз менен биз ушул мунафык болуп калбастан, эки жүздүү болуп калбастан, колубузга берген аманатты көздүн карегиндей сактап, кайра өз ээсине тапшырып беришибиз керек.